Дүйнөнү сестенкен коронавирус, оорунун келип чыгышы жана сактануу жолдору. Кытайда 1 айга чукул убакыттан бери кооптуу вирус жайылып, адам өмүрүн алууда. Ал өлкө провинцияларынан тышкары жакынкы мамлекеттерге да тарап жатат. Адистер дарттын козголуучу коронавирустун 2019 NCOV деп аталган жаңы тиби экендигин болжолдошкон. Ал эми коронавирус деген эмне? Коронавирус өзүнө 30дан ашык вирусту камтыйт. Анда камтылган вирустар кеңири жайылган сасык тумоого тарта оор курч респиратордук синдромго жана ичеги карындын оорушуна алып келет. Коронавирустар өзүнө бир чынжырлуу РНК молекуласын камтыган тоголок формадагы микроб. Коронавирустар өзүнө бир чынжырлуу РНК молекуласын камтыган тоголок формадагы микроб. Анын тикен сымал сырткы чили таажыны элестетип турат. Илдет ошол себептен коронавирус деп аталган. Клеткага кирген вирус анын цитоплазмасында көбөйөт. Ал иммунитетти алсыратып, инфекция менен күрөшүүсүнө тоскоолдук жаратат. Бирок курч респиратордук инфекция же сасык тумоо сыяктуу бир жумадан айыкпайт. Коронавируста типсиз пневмония деген оор курч респиратордук синдромдун формасы коштогондуктан бейтаптар өлүмгө чейин душар болот. Себеби дарт дем алууну кескин кыйындатат. Коронавирус менен ооруган алгачкы адам 1965-жылы каттоого алынган. 20-кылымда аталган вирус адамдарда жана жаныбарларда курч респиратордук ооруларды козгоочу жак катары белгилүү болгон. Бирок өтө кооптуу инфекциялардын катарына кирген эмес. 2000-жылдары коронавирустук CRC-CoV жана MERS-CoV деген түрлөрү жайылып, адам өмүрүнө коркунучту жаратат. Жаңы типтеги 2019 NCOV коронавирус. Учурда актуалдуу болуп жаткан вирус дал ушул узаган жылдын декабрь айынын этегинде Кытайдын Хубей провинциясында Ухань шаарында тарады. Бейтаптардын көбү деңиз азыктарын саткан базарда иштеген. Ал эми 5-январда ооругандардын саны 60ка жетип, алардын 7-синин абалы оор болгон. Ал эми 9-январь күнү гана кытайлык адистер ооруну козгоочу нуклеин кислотасы аркылуу аныктап, ал коронавирустун 2019 NCOV деп аталган жаңы тиби экендигин аныкташты. Вирус эмнеден келип чыкты? Учурда Кытай окумуштуулары жаңы коронавирус жыландан аркылуу тарагандыгын болжолдоп жатышат. Алар вирустун структурасын реконструкциялап көрүшкөн. Натыйжада анын генетикалык структурасы Кытайдын түштүгүн байырлаган түрдүү түстөгү тарам-тарам болгон крайт жана Кытай кобраларына жакын энектиги аныкталган. Ал эми илдеттин белгилерин айта кетсек, ачка аркылуу жугат, антибиотиктерден коркпойт, грипп тууралуу билип алыңыз. Ухань шаарынын саламаттык сактоо комитети коронавирустун жаңы түрү алгачкы этабында дене табынын көтөрүлүшү жана жөтөл менен коштолушу узак убакытка чейин абалда болоорун билдирген. Оору улгайган адамдар арасында жана башка өнөкөт илдеттери бар адамдар арасында дароо өз формасын өтүп кетиши мүмкүндүгүн эскертишкен. Ал арада Россиянын Вектор илимий борборунун кызматкерлери коронавирусту 2019 NCOV деп аталган жаңы түрүн лаборатория шартында диагноздоо үчүн каражатты жетиши ичинде иштеп чыгышкан. Адамдан адамга жугат. Кытайлык адистер коронавирусту жаңы тиби аркылуу адамдан адамга жугаарын аныкташкан. Оорулуу адамдардын сураштыра келгенде алардын үй-бүлөсү вирустун очогу болгон Ухань шаарына барып келишкендигин айтып беришкен. Ошондой эле бейтаптар менен иштешкен дарыгерлер да ооруга чалдык. Мындан улам адистер вирусту жугуштуу деген бөлүшүүгө келип жетишкен. Дарттын дабасы табылайы. Учурда коронавирус менен жабыркагандарды дарылоо жолу так аныкталды. Россия оорунун вакцинасын даярдоо ниеттенип, ага жарым жыл кетиши мүмкүндүгүн жана бул арзан болбой турганын жар салды. Башка өлкөлөргө тарап жатат. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрү аба майдандарындагы текшерүүнү күчөтүү. Учурда Гонконг, Макао, Тайвань, АКШ, Япония жана Түштүк Кореяда вирустан жабыркаган бирден киши катталды. Ал эми Таиландда 3 киши атталган дартка кабылган. Уруунун очогу Ухань шаарына кирип чыгууга тыюу салынып, Кыргызстанга өтүү мүмкүнбү? 22 январдан тарта Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунда
Үрүмчүдөн келген жүргүнчүлөрдүн коронавируска текшерилүүдө. Санитардык карантиндин пункттун адистери телевизордун жардамы менен дени табы көтөрүлгөн адамдарды аралыкта аныктоо боюнча күн сайын иш алып барып жатышат. Ошондой эле көпкө оорусунун жаңы түрү өлкөгө кирип кетпеш үчүн Кыргыз-Кытай чек арасы бекеттерине медициналык көзөмөл күчөтүлгөн. Ал эми кыргыз тими мүмкүн болсо Кытайга барбай турууну сунушталган. Саякатчылардын кулагына күмүш сырга. Россиядагы колдонуучулардын жана адам жашоосунун жайлуулугун көзөмөлдөгөн федералдык кызматы ооруну жуктуруу албоо үчүн бир катар алдын алуу чараларын маалымдады. Чет мамлекетке барарда эпидемиялык абалдан тактабалуу. Жаныбарларда жана деңиз азыктары сатылган базарларга барбоо. Термикалык иштетүүдөн өткөн тамак аштарды колдонуп, бөтөлкөдөгү сууларды ичүү керек. Зоопаркка кирбөө. Жаныбарларды катышкан массалык иш-чараларга баш бакпоо. Дем алуу органдарын коргоо каражаттарын колдонуу. Эл көп топтолгон жерден келгенден кийин жана тамак ичер алдында колду таза жууу. Оорунун алгачкы белгилеринде эле бейтапканага кайрылуу керек. Өз алдынча дарыланууга жол берилбеши керек.